Депутат болууга жогорку кесиптик билим болушу керек деген норманы алып салуу мыйзам долбоору сунушталды. Учурда парламенттин сайтына коомдук талкууга коюлду. Демилгечилери Жанар Акаев, Нурланбек Шакиев, Улукбек Ормонов, Дастан Бекешев, Сейит Атамбаев жана Марлен Маматалиев болгон. Алар Кыргызстандын бардык жарандарынын конституциялык укугу чектелип жатканын белгилеп, бул норманы алып салуу керектигин билдиришкен. Азыр коомчулукта аябай чоң талкуу болуп атат да, жогорку кеңештин депутаты жогорку билимди болуш керекпи же жогорку билим кереги жокпу дегенчи. Балким буну экинчи окууга, балким азыр айтасыз, регламентке жазабыз деп. Мен ойлойм, жогорку кеңештин депутаты болуш үчүн жогорку билим абзел эмес. Ошого кандай көз карашыңыз? Демилгечи. Урматтуу депутаттар, бул биз толугу менен эң маанилүү болгон конституцияга көңүл бурушубуз керек. Эгерде ал жерде бул нерсе белгиленбесе, анда биз дагы бул жерге Конституцияда жок. Конституцияда жок. Демек, жанагы бир топ депутаттар азыр өзүнүн сунушун киргизип атышат. Бул мыйзамга эмес, өзүнчө мыйзам кылып, жана шайлоо, референдум президентти шайлоо мыйзамына ошол жактан кирилип калган 6-созувда белгилеп кетсем, ошол коомчулукта бир топ пикирлер айтылып, сөз түрдө өзүнүн билими болуш керек деп коомчулуктан айтылганга байланыштуу 6-созувда мыйзамды кабыл атканда ошол жака киргилип калган негизи. Бирок сиз айткан маселе туура, бул конституцияда жок. Демек, биз бул жерден аны жокко чыгарып койсок деле болот. Талдоо көрсөткөндөй, жогорку кесиптик билими бар адамдарга караганда чет өлкөлөрдө көп жылдардан бери жүргөн жарандардын көпчүлүгүнүн жогорку кесиптик билим алууга мүмкүнчүлүгү жана убактысы жок. Ошол эле учурда алар белгилүү бир социалдык чөйрө жөнүндө түшүнүгү бар жана көптү билишет. Бүт өмүрүн спортко арнаган спортчуларды да кошууга болот. Дал ушул адамдар бардык социалдык көйгөйлөрдү ичинен түшүнүп, чечүү жолдорун билишет. Бирок көп учурда алардын үнү угулбай калат. Диплому жок болсун деген түркөйлүктүн жеткен чеги. Мындай пикирди социалдык тармактын колдонуучулары айтып, мыйзам долбоорунан нараазачылыктар болууда. Окуу эмне кылам, депутат болом деп калат экен да, кийинки муун. Депутаттын диплому да, тажрыйбасы да, оозунда сөзү да, сөз тапканга мээси да болгону жакшы албетте. Билимсиздер билимдүүлөрдү официально башкарганы калдыбы? Тиштери өтөбү анан? Депутат болом дегендерден дипломду гана талап кылбастан шар окууну, катасыз жазууну да талап кылуу зарыл. Диплому жок депутат болсун деген түркөйлүктүн жеткен чеги. Диплому жок адамдар жогорку кеңешке депутат болуп келе турган болсо, кызматтын деңгээли түшөт дейт серепчилер. Мындан улам кесипкөй билимдүү кадрларга талапты күчөтүү зарылдыгын белгилешет. Мыйзам чыгарууга келип аткан адамдар, депутаттар бул конституционный праваны, азыркы мыйзамдарды, мыйзам негиздерин, анан ушу политологияны, коомтанууну, философияны, тарыхты билиш керек да. Ал эми болбосо ошолорду билбесе кандай мыйзам чыгарат? Анан эми жогорку билими жок адам аларды окубайт да. Анан кандай билет? Анда депутаттыктын баркы азыр ого бетер түштү. Анда ого бетер түшөт да. Анда көрүнгөн адам эле көчөдөгү тиги кароолчу деле көчөдөгү жеришип турган адам деле мен депутат болом деп чыгат. Кээ бир жергиликтүү шайлоо депутаттарды, жергиликтүү депутаттардын дагы шайлоосунда көрдүк. Баягы билим жок депутаттар болсо боло берет деген. Бирок биз 30 жылдан бери көрбөдүкпү билими жок депутаттарды. Же бир мыйзам чыгара албаса, же өзүнүн фамилиясын жакшылап айта албаса, же жаза албаса, анда ал эл өкүлү болуп келиш моралдык укугу жок го дейм. Бул деген депутат болуп барып мен эл өкүлүмүн деп эле айтып коюш, бул оңой нерсе. Бирок иш кылыш маселеси өтө чоң бир орунду элейт да. Өткөн жылы жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзамы өзгөртүлүп, жогорку билимдүү жарандар гана шайланууга укуктуу деген норма киргизилген. Буга чейин жогорку кеңештин депутаттары Фархат Исмаилов менен Фарходбек Алимжанов жасалма диплом алууга шектелген. УКМК мындан сырткары жогорку кеңештин 3 депутаты жасалма диплом жана кош жарандуулукка шектелип жатканын билдирген болчу. Акылай Карабаева, Аскар Момайтсаков, Регион.